ар бир жарандын бул эгемендүүлүгүн үчүн, өнүгүш үчүн эмне салымы, эмне болуш керек, бул да ар бир жаран түшүнүш керек. Кээ тилекке каршы андай кандайдыр бир сезим азыр жок. Жарандар да бул Кыргызстан менен байланышы эмне себептен болгону түшүнбөйт. Анан көбүнчөсү ушу кеткендер башка мамлекетте жашаганда кандайдыр бир ушу кыргызстандыкмын деп сыймыктаган бир сезими аз болуп атканы биз баарыбыз ошого күбө болуп атабыз. Независимости экономики в целом будет зависеть независимость нашего государства. Чем больше мы предоставим свобод нашим предпринимателям, тем, по нашему мнению, будет более либеральной, более свободной экономика. Таким образом, наша первая задача – создать полные условия для развития свободной экономики. Биздин негизги парыз аталарыбыз, энелерибиз бизге белек кылган эгемендүү өлкөнү сактап калуу, эгемендүү өлкөнү дагы күчтөндүрүү, эгемендүү өлкөнүн өнүгүп өсүшүнө ар кимибиздин өз салымыбызды кошуу. Хочу поздравить своих родных соотечественников с главным праздником страны. И хочу пожелать самое главное мира, благополучия, спокойствия. Вот. И очень бы хотела, чтобы каждый человек, находясь и живя в этой стране, был очень трудолюбивым, был, с огромным уважением относился к своим соотечественникам, к своим родителям, близким, друзьям. Эгемендүүлүк күнү менин оюмча бул келечегибиздин туулган күнү. Биздин келечегибиз эгер балдар болсо, ошо эгемендүүлүк күнүн биздин балдарыбыздын туулган күнүндөй, келечегибиздин туулган күнүндөй мындай куттуктап, ошончолук чоң маани беришибиз керек деген ойдомун. Келечегибизди жакшыртып үчүн көбүрөөк эмгектенишибиз керек. Анткени балдарыбыздын келечеги, мамлекетибиздин келечеги биздин канчалык көп эмгектенип, ошолорго канчалык дагы жакшы бир мамлекет, жакшы бир келечек таштаганга кылган аракетибизге байланыштуу болот. Биз кыргызстандыктар катары, кыргыз эли катары баарыбыз биригип, ошол эле биринчи орунда албетте эгемендүүлүгүбүздү карап, эгемендүүлүгүбүзгө көбүрөөк маани берип, эгемендүүлүк дегенде бул эмнени билдиргени дагы ошонун ичинде экономикалык эгемендүүлүктү, ошол эле учурда социалдык, саясий эгемендүүлүк, Кыргызстандын ичиндеги биримдик, кыргыз жарандар арасында биримдик, ар кандай улуттар арасындагы биримдик болсо, ошондо гана биздин эгемендүүлүгүбүздүн биз дамып тата алабыз деген ойдомун. Независимость страны по-настоящему наступает только тогда, когда мы экономически независимы, когда в каждой семье есть достаток и процветание, когда каждая семья пытается улучшить свою жилплощадь, получить более интересную машину, более интересную работу. И свобода и демократия всех и каждого, вне зависимости от того, кто какой национальности, какого вероисповедания, это основа нашего государства. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды улуу эгемендүүлүк байрамыңыздар менен куттуктайм. Кыргыз элиме, жериме каалап кетерим тынчтыкты, саясий стабилдүүлүктү, экономикалык өнүгүүнү. Кыргыз элим дайыма бар болсун, эч качан эгемендүүлүгүн жоготпосун. Баарыбызга маалым болгондой эле эркиндик жараткан тарабынан адам баласына берилген эң чоң белек, эң чоң өзгөчөлүк. Эгерде адам баласы ошол эркиндигин жараткан тарабынан берилген бул чоң белекти баалай билсе, сыйлай билсе, ошого жараша мамиле кыла алып сактай билсе, бул эң чоң ийгиликке жетишкен болот деп ойлойм. Бүтүн ийгиликтер ошонун аркасынан келет деп ойлойм. Ошондуктан биздин ишкерлерди эгемендик күнүнө карата өзгөчө кызуу куттуктап кетмекмин. Себеби экономикалык эркиндиктен башарда.